Саламатсыздарбы, кадырман телеөрүүчүлөр, түз эфирде актуалды маек көрсөтүүсү. Бүгүн биз ырыскыны кескен ысырап корчулук деген теманын алкагында маек уюштурмакчыбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2022 жылы 24 февралда Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө өлкө башчысынын жарлыгы чыккан. Мында ошо ысырап карчылыкту азайтуу, жамандыкта жакшылыкта болуп аткан тояштарга чыгымдарды азайтуу максатында ушул жарлык кабыл алынган. Ушул жарлыкты жергиликтүү бийлик кандай деңгээлде ишке ашырылып атат, ысырап корчулук азайдыбы, ушул маселенин алкагында бүгүн талкуу уюштурабыз. Бүгүнкү талкуубуз Нарын районунун алкагында уюштурулду. Анда эмесе биздин суроолорго жооп берүү үчүн студиябызга коноктор келген. Чекесинен мен тааныштырып өтөйүн. Нарын район акиминин орун басары Жамболото Элвира Бегалиевна жана ошондой эле Нарын облусунун касым орун басары Ордозалиев Кумар Таксыр биздин студиябызда келишти. Кош келипсиздер. Эми эле башында айтып өткөндөй ушу жарлыкта ысырап корчулукту азайтуу кандайдыр деңгээлде үй бүлөлүк экономикага таасирин тийгизип жатат деген маселенин алкагында ушу жарлык чыкты эле. Бүгүнкү күндө ушул жарлыктын алкагында буга чейин учурда дегендей ушул ысырап корчулукту жамандыкта айрыкча азайтуу багытында ушул Нарын райондук мамлекеттик администрация тарабынан кандай иштер жүргүзүлүп атат, айлык өкмөттөрдүн кандай иштер жүргүзүлүп атат, ошол суроо менен маегести баштасак. Саламатсыздарбы. Өзүңүз белгилеп кеткендей, Кыргыз Республикасынын президентинин ушул ысырап корчулук боюнча чыгарылган 54 жарлыгына ылайык Нарын районубуздун мамлекеттик администрациясынын атайын буйругу чыгарылып, жер-жеринде калкка түшүндүрүү иштерин тиешелүү тармактар менен жеринде алып баруу максатында атайын графиктер түзүлүп, буга чейин ушул жарлык чыккандан бери 2 жылдын жүзү болуп калды. Ошо түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп атат. Эми бул жерде чындыгында айтканда биздин бул түшүндүрүү иштеринин натыйжасы менен мен кичине бир статистикага токтоло кетейин. Нарын районунда былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл ошо жарлыктын аткарылышы бир 40-45%га мындай азайды да. Былтыркы жылы мисалы жарлык чыккандан кийин 1 жыл ичинде бизде ошондой эле бодо малдарды союу, ашыкча ысырап корчулукка жол берүү максатында жанагындай бодо малдарды белгиленген тартиптен сырткары ашыкча сойгон ысырап корчулукту быйылкы жылда ошо мындай 40-45%га мындай төмөндөгөнү көрүнүп турат. Себеп дегенде бул биздин президентибиздин чыгарган жарлыгы абдан ушу ысырап корчулукту алдын алууда биздин каада салтка бир терс таасирин тийгизе турган бир көп ысырап корчулуктуу бир иш аракеттерди алдын алуу боюнча бир абдан жакшы жарлык экен. Ошол биз да түшүндүрүү иштеринин алкагында ошо биздин дагы Нарын тургундарына да ыраазычылык билдирем. Баягы жыйындарда башында кичине мындай бул жарлыкты түшүнбөстүктөр болгон. Бул жарлык боюнча эми биздин салт санаабызга туура келбейт, бизде суук, тоолуу, алыстан келген тууган урук, куда сөөктөрүбүз бар деп мындай кичине каршылык болгон. Жок, быйылкы жылдын статистикасын карасак, ошол түшүндүрүү иштери бир таасирлүү, тажрыйбалуу болгон үчүн баягы бизде ошо 40-45%га ошо жарлыктын аткарылышы төмөндөптүр да. Баягы мал союу, ашыкча сөөк коюудагы ашыкча ысырап корчулуктар. Рахмат. Кумар Таксыр, бул ушул президенттин жарлыгын аткаруу ушул муфтиятка да тиешелүү болуп, муфтияттан атайын фатвалар чыгарылган. Анан ошонун негизинде казияттар, имамдар айрыкча маркумдарды акыркы сапарга узатууда сиздер тараптан түзмө-түз иштер жүргүзүлүп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар дегендей. Кандай учурда кандай кылып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар? Эми акыркы сапар узатуу зинаттын эле эмес, ага чейин да бир түшүндүрүү иштерин алып барып атасыздар да. Сөзүмдү мээримдүү боорукер Кудай Тааланын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Жалпы ушул ысырапчылык боюнча эле негизи бул жарлык чыкканга чейин деле, жарлыктан кийин деле дин кызматкерлерибиз
иш алып барып келет негизинен. Анан эми президентибиздин жарлыгынан кийин ушул 2022 жылы 9 мартта чыккан бул биздин дин башкармалык Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында чыккан чечим дейбиз. Ошол чечимдин негизинде биздин дин кызматкерлери иш алып барып келет. Анан негизинен администрация менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте ушул жалпы эле область боюнча райондун баш имам хатиптери жана ошондой эле айылдык имамдар менен биргеликте ушул эл чогулуп ошол жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Динде кандай, шариятта кандай бул жөнүндөчү. Анан эми элибизде эле шариятта кандай экенин билип деле калды, маалымат деле алып калды негизинен. Бирок ушул негизи ысырапчылыктын алдын алуу боюнча ушул фатва чечим дейбиз. Ошол чечим чыккандан кийин бул чечимде эми баягы дүйнөдөн өткөн адам 3 күн аза күтүш керек, өткөн адамга 3 күн аза күтүш керек. Анан ошол жерде 3 күн тамак жазалбасын, тескерисинче ошол кошуна колоңдору алып келип берсин деген фатва. Андан кийин ошол 40-тык жылдык дебестен бир убактысы болгондо, шарты болгон учурларда карыз албай, кредитке батпай Куран окутуп коюу жана ошондой эле ошол күмбөз куруу боюнча дагы фатванын ичинде камтылганда, чечимдин ичинде ошол күмбөз курбагыла, ысырап кылбагыла деген негизде. Анан эми бизде эң көп чогулган мечиттерде жума намаздарда чогулат экен. Ошол жума намазда басымдуу элдин көпчүлүгү эми эркек кишилер жума намазга келгенде биз имамдарыбызга негизи тема жумада кеткен болсо ошонун аягында 5-10 минутасында 5 минутасында элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүздөр деп биз облустук казияттан дагы тапшырмаларды берип имамдарга эме кылганбыз, айтканбыз. Имамдарыбыз жалпы жума намаздарда эң негизинен ошол бир эле жаназада айтып калбастан, жаназага барып эле айтып калбастан ошо жума намаздарда айтылып атат да негизинен. Анан эми элибиз Кудайга шүгүр жалпы көпчүлүгү Кыргызстанда мусулмандар. Ошол мусулмандар шариятка баш ийгендиктен бул нерсени акырындык менен эми баягы көнүп калган мурунку биздин салтыбыз деп, салт деле эмес деле салтыбыз деши мүмкүн. Бирок ошол ысырапчылыкка баруу менен биргеликте бул ысырапка чыккан 54-үнчү жарлык президентибиздин жарлыгы, муфтияттын фатвасы, чечими бул эл үчүн, элдин пайдасы үчүн, ошол элдерге пайда жанагы социалдык абалын көтөрүү максатында чыгарылган нерсе болсо, демек бул элдин гана пайдасы үчүн, демек бул нерселерге ушул бийлик башындагылар эле эмес, ушу эл дагы жардам берсе дейбиз, эл дагы биргеликте жардам берсе, анан ишке ашат деген ишеничтебиз да. Себеби элибиз ушул нерсени түшүнүп, кээ бир айылдарда, кээ бир райондордо, айылдарда бул нерсе аткарылып келет. Чогулуп, жергиликтүү бийлик менен биргеликте, имамдарыбыз менен биргеликте ушуну чечим кылалы деп, өздөрүнчө чечим чыгарып, анан ушул ысырапчылыктын алдын алуу ишин алып барып келет да негизинен. Рахмат. Элбирайым, эми эле сиздин статистикалык маалыматтарга таянып 40% азайды деген маалыматтарды берип өттүңүз. Бирок экономисттер акыркы 2 жылды ийгиликтүү алып көргөн экен. 2 жылда мындан 2 жыл мурун кыргызстандыктар 2 миллиард каражатты ушу тояштарга жумшагандыгы аныкталган болсо, эми баягы тойго канча киши келет, бодомал союлса ошол чыгымдарды болжолду эсептеп көрүшүп 2 миллиард сом бир жылда жылына жумшала турган болсо, кийинки акыркы изилдөөлөрдө бул көрсөткүч тескерисинче өсүп 3 миллиардга чыккандыгын изилдеп көргөзүп атышат да. Андыктан эми бул балким баалардын өсүшү балким ошолордо таасир этиши мүмкүн. Сиздерде мисалы акимдердин жолугушуусу болот, айыл өкмөттөрдүн отчеттору болот. Ушул жерде ушул каржылык үнөм, каржылык сабаттуулук, деги эле бул ысырапкорчулук, үй бүлөлүк экономикалык кирешени азайтат деген өңдө бир түшүндүрүү иштерин алып баратасыздар. Ошол жерде дагы бир финансисттер иш алып барса туура болот го дейм. Туура айтасыз. Бизде эми жанагы сиз жалпы статистикалык республика боюнча маалыматты айтып атасыз. Чынында азыр баа дагы өсүш болду. Бул жерде бул жарлыкта өзү эле айтып атпайбы, үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү, үрп адаттарын
ушуларды бөгөт кылды. Бул жерде биз баягы көбүн эсе токтолуп атабыз. Баягы маркумду акыркы сапарга узатуудагы мал союуларды жеринде ушул статистиканы алып чыгып атабыз да. Бирок чындыгында бир дагы жагы бар. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, үй бүлөлүк салтанаттар аябай күчөдү. Чындыгында биз ушул жарлыктын биз маркумдарды акыркы сапарга узатуудагы жагын ысырапкорчулукту жеринде баягы түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп аткандын жана мен жогоруда айтып кеткен статистиканы айтып атам. Бул жанагы көрсөткүч. Бул жерде жана үй бүлөлүк салтанаттардын өтө көп катталышы. Мына өзүңөрүздөр көрүп атасыздар. Кафелерде 300-400 адамды башын бириктирип алып, мына ошол жерде үй бүлөлүк салтанаттар өтүп атат. Ошол жерде да өтө ашыкча болуп атат. Чынын айтканда биз азыр маркумду узатуудагы иш-чараларды жеринде ошо маркумдун сөөгүн узатуу мезгилинде атайын түзүлгөн айыл өкмөттөрдөгү комиссиялар менен барып жеринде актыларды түзүп атабыз. Ашыкча мал союу катталып атабы деп, бирок бир эсебинен чынын айтканда жана үй бүлөлүк салтанаттарда ашыкча чыгымдарга бөгөт коюлбай атат да. Ошол жагында жанагы сиз айтып аткан статистикалык данныйлар өсүп атат да. Мыйзам кабыл алынып атпады эле, жогорку кеңешке сунушталып 17,5 миң сомго чейин жеке жарандарга, анан 50 миң сомго чейин эмелерге. Ооба, бул 54-чү штраф салганга биздин акыбыз барбы ошол мыйзам негизинде? Бул 54-чү жарлык боюнча ошол атайын укук бузуулар жана кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык ошол жер мындай 54-чү жарлыкта келтирилген эмес. Мына азыркы өзүңүздөр билесиздер, 2024 жылдын 24 жылдын 22 февралындагы азыр биздин дагы маркумдарды узатуу жана сөөгүн жайга коюудагы жанагындай эстеликтерди, мраморлар, кымбат таштар менен ар кандай кооздоп жанагыдай баалуу таштар менен коюудагы жаңы мыйзам жарлыктар кабыл алынды. Мына ошол жерде эң жакшысы буга чейинки жарлыгыбызда атка жана мыйзам бузгандарды биз чара колдоно албасак, мына ушул мыйзамда азыр жакшы ачык келтирилген. Эми бул боюнча да типтүү жобо чыгып келе элек. Типтүү жобо чыгып келгенден кийин биз жергиликтүү кеңештин кароосуна алып чыгып бекитип, анан ошол жанагы штрафтар, айыптар боюнча ошол жерде каралат деп айта алам. Рахмат, кумар таксыр. Куранда да бул ысырапкорчулук боюнча жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла деген бир аят бар экен да. Анан ушул тавремеден угуп калдым. Бул ысырапкорчулукка жол берген адам бир шайтанга теңген, ошонун жолуна түшүп кеткен адам сыяктуу сыпаттаган таксылардын да пикирин угуп калдым. Негизинде ысырапкорчулук тууралуу шариятта, динде кандай көрсөтүлгөн, негизи кандай тыюу салуулар бар? Ысырапчылык боюнча эми айта турган болсок, динибизде аябай көп. Эң биринчи Кудай Таала Куранынан, биз Курандан алабыз, ысырап жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла дейт. Ошо ылайык эле ошол пайгамбарыбызга келип бир адам сурайт, бул биз анда жакшы кийинүүнү каалайбыз дейт да, жакшы кийинүүнү каалайбыз, жакшы жүрүүнү каалайбыз десе, пайгамбарыбыз Кудай Таала сулууну сулуу кийингенди жакшы көрөт дейт да, мындайча айтканда, мындай жакшы кийинип, жакшы ичинип жеп. Себеби Кудай Таала пендесине бергенде биз айтабыз го, мен өзүм таптым го, эмнеге сенин ишиң эмне деши мүмкүн да, мисалы мен каалагандай жумшайт. Жок, каалагандай жумшоо эмес. Кудай Таала берген нерсени каалагандай өзүнүн пайдасына жумшоо бул ысырапка кирбейт. Өзү пайдаланса, машина айдаса, үй салса, кийим кийинсе, той өткөрсө, бирок чеги менен деген нерсе айтылган бул жерде. Анан эми пайгамбарыбыз дагы ысырап кылбагыла дейт. Ысырап кылбагыла, себеби берекени кетирет экен, биринчиден. Берекени кетирет экен, экинчиден биз ошол нерсени пайдаланууда орунсуз пайдаланып койгондуктан, керексиз пайдаланып койгондуктан чындыгында ысырапка алып келип, жашоого бир кедергисин тийгизет. Себеби эмне үчүн? Себеби бүгүнкү күндө жана той дебедикпи? Той өткөргөн учурларда Кудай Таала бизди кредит алып той өткөргүлө деген жок. Кудай Таала бизди дүйнөдөн өткөндөн кийин карыз алып сой деген жок, мисалы. Адамдарды тойгуз деген жок. Ал жерде өтө жеңилдик берилген. Дароо алып барып адам дүйнөдөн өтсө, пайгамбарыбыз айтат, эртерээк алып барып койгула дейт. Баягы адамдардын курсагын тойгузуу эмес.
Балким адамдар келсе деле, мисалы, ошолор адамдар келатканда биз жаназага туралы деп келет экен. Курсагын тойгузайын деп эч ким айтпайт, бир дагы адам айтпайт. Анысыңарындай тойго келген учурда деле, эгер биринчиден убакытка ысырап кылып аткан болсок, бул ысырап көп түрдүү да, убакытка да ысырап бар. Ошон үчүн динибизде убактыбызды дагы, жуунуп аткан суубузду дагы, жана ошондой эле жеп аткан, ичип жеп аткан тамагыбызды дагы ысырап кылууга тыюу салынат. Себеби ысырап сөзсүз түрдө берекени кетирет экен, адамдын жашоосунда зыян тийгизет экен. Чындыгында убактыбыз аз, убакыт аябай аз адамдыкы, бирок ошол убакытты туура пайдалануу, берекелүү пайдалануу бирден бир жолу ысырап кылбай жашоо болуп эсептелинет. Анан динибизде дагы, шариятыбызда дагы пайгамбарыбыз аябай көп хадистерде, өзүнүн насихаттарында айткан бул жөнүндө. Анан ошого ысырап кылбоо эң биринчи эле Кудайдын буйругу болуп эсептелинет. Кудайдын буйругу болот. Биз жанагы жарлыктарды айтып атпайбызбы? Ошол жарлыктар, фатвалар сөзсүз түрдө Кудай Тааланын буйругунун негизинде. Кудай Таала буйруп атат адам баласына. Адам баласы бакубат, жакшы жашоо үчүн, башка адамдарга пайдасы тийүү үчүн ысырап кылбаш зарыл болуп эсептелинет. Рахмат. Бир жылдары баарыбызга эле белгилүү, ушу Ат баш районунда баягы тойлордо жанагы түштөндүрүүдө 20га чейин мал союлуп, өз кулагыбыз менен уктуп эле, ошондо 20га чейин мал союлуп, анан ошол союлган малдын эти жайдын күнү болуп баягы мүшөктөргө салынып, жыттанып кетип, доонун белине ыргытып кийип, ошол көп адамдар жерге түкүрдүлөр да, ушу этти ысырап кылгандан көрө 2 жашка бир ошол малдын жарымын берип коюшпайт беле депчи. Андан кийин ошо Ат баш районунда эле ошол окуялар болгон. Ондогон 20 малды андан көрө тирүүлөй берип, үйлөнүп аткан жашка андан көрө ушуну силердин биринчи үй бүлөлүк базаңар болсун, ушу менен бутуңарга туруп кеткиле дегендей. Нарын районунда да ушундай фактылар болду. Ушу ысырапкорчулукту азайтып, андан көрө 2 жашка ушундай түштөнүүдө азайтып, малдын башын берип, андан көрө же болбосо бир мүлк алып берүү жаатында ушундай иш-аракеттер жүргүзүлгөн учурлар болдубу? Эми ушул Нарын районунда ушундай 2 жаштын баягы алгачкы капиталын түптөп берүү боюнча дагы катталган фактылар бар. Өзүбүз дагы көбү болуп жүрөбүз. Баягыдай түштөнүү убагында 7-8 жолу ушул отурган жерден эле кол жуудуруп деп коебуз биз. Ошондой баягы ысырапкорчулук, кол чайкатып деп, анан ошолор ысырапкорчулук экенин чындыгында ушу биздин президентибиз жарлыгы чыккандан кийин 1 жылдан бул жарлык дагы чын эле карапайым калкка тарады. Чындыгында түшүндүрүү иштери болсо тиешелүү тармактар тарабынан түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп келет азыркы күнгө чейин. Мына сиздер массалык маалымат каражаттары менен сиздер дагы сыналгыдан интернет желеси аркылуу дагы абдан көп ушул ысырапкорчулукту болтурбоо боюнча жакшы бир чыгарылыштарды, бир маалыматтарды берип келесиздер. Ошол менен биздин карапайым калкта дагы баягы 100 кишинин ичинен бир 20 киши кабыл алат экен. Ошол жерде да бизде катталгандардан бар. Азыр мен өткөндө эле бир айылда күбө болдум. Ошол өзлөрүнүн үйүндө салтанат, үй бүлөлүк салтанат өтүп атат. Ошол жерде бир 3 ирет сый тамагын беришти. Андан кийин жанагындай кол чайкатып, келген кудаларды сыйлоо максатында ошо балдарга деп арнап акча тыйын, материалдык жардам бергендерди да көп болдук да. Андан сырткары бул эми ысырапкорчулук бир эле маркумду узатууда жана үй бүлөлүк салтанаттарды да берүүдө да эмес, жана бизден эми өзүбүздө салтыбызда ушу маркумду акыркы сапарга узаткандан 40 күндүгүн, жылдыгын белгилейт экенбиз. Ошол жерлерде дагы мындай жакшы айылдарыбызда алгылыктуу иштер болуп атат. Өткөндө эле өзүңүздөр да күбө болдуңуздар. Биздин Жамбулак айылыбызда ошо апасынын ашын өткөрө турган бодо малдын акчасын ошо чыгарып берип, бир 2 чакырым жолду, 2 километр жолду ошол айыл ичинде жолду оңдоп түзөп беришти. Бул дагы абдан жакшы саамалык болуп, ошол мына азыр көп айыл тургундарынын көп ушундай бир аш тойлорду бергенде дагы бир мындай элге мындай сабак сыяктуу болуп бир жакшы эме болду да. Андан сырткары бул эми ысырапкорчулукту сөзсүз эле мал союу деп биз биринчи чыккан жарлыкта ошо мал союуну канча мал союлду, бодо ашыкча союу ушул ысырапкорчулукка барбоо дегенбиз. Бирок бул жерде карап отурсак, мына тиешелүү тармактар, биздин айылда имандар,
менен баягы жерин укук коргоо органдары менен баягы маркумду узатуудагы салт санааларга катышып калып атабыз. Ошол жерде ысырапкорчулукту мен көрүп жатам. Бул жанагы малдан дагы үйдөгү дастаркондордун ашыкча болушу. Ошол жерде жакын адамын жоготуп бир оор болуп атса, ал жерде эми баягы столдун үстүндө болуп көрбөгөндөй жер жемиштердин түрү, таттуу тарапалардын түрү, эми ал жерде аза күтүп отурган адамдарга келип аткан адамдар эми ошончо дастарконду деле жеп ичип кетпейт. Бирок бул менин мындай жеке пикирим, бул жөн эле кур намыстык. Ушул ысырапкорчулукту биз баарын түшүнүп турабыз, бирок бул дагы мындай кичине биздин намыстанып, кур намыстанып жайган дастаркондун үстүндөгү ысырапкорчулук аябай мал союудан да ашыкча болуп атат. Жана андан сырткары ошол жерде келген элдин баарына жанагынча кайра баштыктар даярдалып атат, жанагыдай белектер берилип атат, ошол жоолук кечелер берилип атат, жанагыдай мындай кол суулуктар берилип атат дегенде, мына ушунун баары ысырапкорчулукка жатат деп белгилеп кетет элем да. Негизи эми бул жамандыкта мал союу эле эмес, маркумдарга эстелик тургузууда да бир кымбат баалуу мрамор таштарды коюшуп, бир тирүү үстүндө көргөзбөгөн зыйнатты өлгөнүн да жасап жатабыз да. Анан ошол эстелик коюуга дагы ислам дининде кандай чектөөлөр бар, ошол тууралуу да кошумча айтып кетсеңиз. Эми эстелик деген бул эми баягы мурдатан эскиден келип баягындай эң биринчи ошол пайгамбарыбыздын заманына карай турган болсок, пайгамбарыбыздын бир жакыны өтүп, анан пайгамбарыбыз айтат, бир таш алып келип коюп койгула. Мына ошол таш белги болсун, жакындар баары ушул жерге коюлсун деп айтат да. Анан бул дегени ошол биз албетте эң биринчи пайгамбарыбызды карайбыз. Ошол пайгамбарыбыз кандай кылган болсо, шариятта ошондой аткарганга аракет кылабыз. Ал эми эстелик тургузуу боюнча айта турган болсок, чындыгында эстелик тургузуу шариятта жок нерсе. Эстелик тургузуу бул шариятта жок нерсе. Биринчиден ысырапка кирет, экинчиден коюлган сөөгкө эч кандай пайдасын тийгизбейт. Албетте бизде дагы ошол шариятыбызда баягы дүйнөдөн өткөндөр дагы, дүйнөдөн өтүп кеткен адамдарды дагы урматтоо, сыйлоо бар. Тирүүсүндө кандай сыйласак, дүйнөдөн өткөндөн да ошондой сыйлашыбыз керек. Бирок сыйлоо бул ысырапчылык менен эмес. Сыйлоо бул үстүнө бир канча кымбат таштар менен, мрамор таштар менен, кымбат кирпичтер менен алып келип куруп салуу эмес сыйлоо. Сыйлоо албетте эң биринчи Куран окуу, Куран эң чоң сооп болуп эсептелинет. Эгер ал жерде мен таппай калам, эми зыярат кылуу бул сүннөт да. Барып зыярат кылып, ал жерде барып Куран окуу сүннөт, пайгамбарыбыздан калган нерсе. Мына ошол жерге барган кезде таппай калам десе, атын жазып эле ошол жерге бир тактай кабы же жанагындай пайгамбарыбыз койдургандай бир таш кабы жазып белги коюп койгон болсо, ал жерди дайыма табат. Ошол себептен биз таппай калабыз деп чоң күмбөстөрдү $10,000, $20,000, $5,000 сарпташтын кереги жок. Бирок буга чейин эми сарпталып калганда, курулуп калган, мына ушул нерселерди кайра бузуш керекпи эмес? Жок, бузуш шарт эмес ал нерседе. Салынып калды, катачылык кетирдик. Бир адам ошол күмбөз салып койгон болсо, кой мен ката кетирдим деп барып бузуш керек эмес да. Кийинки келе жаткан муунга биз үлгү болуп, балким ошол мына кээ бир айылдарда ошол чеке белин эле тозуп, андан кийин ошо белги кылып, бир тактай же болбосо таш коюп койгон учурлар бар да. Мына ошондой сыяктуу кылып койгон болсо, шариятыбызга ылайык болуп эсептелинет. Ал эми ошого кеткен акчаны эсептеп, баланча кетет деп туруп, балким жол курганга жардам берип койсо, жол кура албашы мүмкүн, больница кура албашы мүмкүн, бирок больницанын ичинде муктаждыктар бар. Суу агыза албашы мүмкүн, суу агызганга муктаждыктар бар. Садик кура албашы мүмкүн, садиктин ичинде биздин келечек муун балдарыбыз окуп аткан муктаждыктар бар. Ошол нерсеге алып берген болсо, мына ошол адамдын атынан, дүйнөдөн өтүп кеткен адамдын атынан, атанын артынан, апанын артынан болсун, бир туугандын атынан болсун өтүп кеткен, ошол алып берген болсо, сообу ар дайым жетип турат. Себеби ал жерде адамдар пайдаланат. Демек, адамдар пайдалана турган нерседе сооп, пайдаланбай турган нерседе сооп жазылбайт. Ал эми күмбөстө, кымбат таштарда ким пайдаланат? Ал бир гана кыяматка чейин тура берет. Ошол себептен эң чоң сооптусу бул кайрымдуулук. Албетте кайрымдуулуктун ичинде дагы адамдар пайдалана турган болсо, биздин келечек муун пайдалана турган болсо, мына ошонун ичинде сооптор эселеп жазылат. Телегөрүүчүбүздөн суроо келип атат. Самастарбы, жума сайын кафе, ресторандарга киши батпай, тойлор болуп жатпайбы, ысыраптар көп.
ушуларга бир чектөө багытында бир иш-аракеттер жүргүзүлүп жатабы, жанагындай айып салууга мүмкүнчүлүктөр барбы деген өңдө суроо келди. Аягы нөсегиз менен бүткөнбү көрүп Ооба, жанагы биз буга чейин айтып кеттик элек, жана 54-чү жарлыкта ошол чара көрүү боюнча 54-чү жарлыгыбызда бир каралган эмес эле. Ошол мына өзүңүздөр белгилүү болгондой 2022 жылдын февраль айындагы 53-чү мыйзамыбызды аткарбагандыгы боюнча укук бузуулар жана кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык мындан ары ошо чаралар коюлат деп биз айта алабыз. Себеп дегенде бул ушул февраль октябрь айында 14-октябрь айында 296 дагы кайра жарлыгыбыз чыкты. Азыркы Эманус айтып кеткендей, жана маркумду узатуудагы ашыкча эстеликтерди коюуда жана кымбат баалуу таштар жана ошол жарлыгыбызга да толуктоо киргизилип атат. Эми ушул жарлыгыбыздын типтүү жобосу иштелип келсе, биз ошону күтүп атабыз. Ошол иштелип келсе, анан биз дагы массалык маалымат каражаттары сиздердин катышууңуздарда биз дагы районубуздун ар бир айыл аймактарына барып жыйындарды өткөрөбүз. Ошол жерде толук маалыматтарды ошо жаңы жарлыктын эски жарлыкка толуктоолор киргизилгендиги боюнча, жанагы укук бузуулар жана да чаралар боюнча, айып пулдар боюнча дагы ошо типтүү жобо келсе, ошол жерде мындай ачык дагы сиздердин массалык маалымат каражаттардын коштоосу менен биз дагы ошо элге түшүндүрүү иштерин толук жүргүзөбүз. Рахмат. Жана жаман эме болот атпайбы? Ислам дини менен баягы каада салттарды чадаштырып алып, көбүнчө жаңылыштар кетирип атабыз да. Маркумду жерге узаткандан кийин 3 жылга өткөрүп, 7 жылга өткөрүп, 40 жылга анан ашы деген өңдү баягы элибизде калыптанып калган салт менен исламды чаташтырып атабыз да. Ислам дининде ушуга уруксат берилбесе керек менимче. Кандай болот маркумду жерге узаткандан кийин? Ушулар өткөрүлүш керек сөзсүз түрдө. Негизинен биздин кыргыз элинин ата бабалардын салты менен шарият каршылык келбейт. Каршылык келбейт. Шариаттын негизинде эле биздин ата бабалар алып келген деп айта алам. Анан эми бул жерде ошол 3-лүк, 7-лик, 40-лык деген неден чыгып калган? Бул ошо ата бабалар дүйнөдөн өтүп кеткен адамды эскерип туралы деп ошол учурда кыйын болгон чындыгындачы. Анан эскерип туралы деп 3 күндөн кийин, 10 күндөн кийин, 40 күндөн кийин, 1 жылдан кийин окуткан экен чындыгында. Анан бул эми Куран окууну унутулуп калбасын деген максатта болгон экен. Бирок бул динибизде деле бар. Динибизде кандай? Бир гана күнгө теңебестен, күнгө бир 3 күндөн кийин, 5 күндөн кийин деп шариятта айтылган эмес, бирок Куран окутуу бар. Ихсан деп коебуз, жакшылык кылуу бар. Эми бул деле адамдардын курсагын тойгузуп бата алуу бизде бар да, мисалы тойдо болсун, жамандыкта болсун, ушу бизге дуа кылсын деп көпчүлүк учурларда курсагын тойгузуп тамак берүү бар. Бирок бул таптакыр эле динибизде тамак бербей койсун деген жок. Ошол ысырапка жол бербестен мүмкүнчүлүгүн жетишинче союп берсин. Эми караңыздар, ошол шариятыбыздагы, салтыбызда дагы карап көрө турган болсок, биз Куран окутуп келебиз жалпы. Бирок ошол нерсеге теңебесин, 40-лыкка теңебесин, ашка 1 жылга теңебесин, бир гана ошол мүмкүнчүлүгү жеткен учурда 6 айда болобу, 5 айда болобу Куран окута берсин деп айтабыз шариятта. Ал эми салтыбызда келген нерсе деле ошол Куран окутууга багытталат. Куран окутууга багытталып, бул нерселер дагы эч кандай Кудайдын астында күнөөкөр болбойт. Бир гана ошол эле биз айтып аткан ысырапка жол бербеш керек. Рахмат, көрүүчүбүздөн суроо келип атат. Ибрайым, кыскачараак жооп берсеңиз. Жылына мектеп, ФАП бала бакчаларды ачып жатабыз. Бул жакшы көрүнүш, бирок ошол эле учурда жылкы союп, ошол жерде ысырапкорчулук болуп атат. Ошол эле иштеген кызматкерлердин чөнтөгүнө күч келүүдө. Ушуну азайтсак болот дегенде кыскачараак жооп берип коюңуз. Туура. Бизде мына жакында эле көрдүңүздөр, президентибиздин ушул биздин Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын алкагында мына өткөндө эле республика боюнча 100 ишкана ачылды. Ошонун ичинде элүүсү биздин социалдык мекеме ишканалары, мектептер, бала бакчалар, ФАПтар болсо, ал эми элүүсү өндүрүш тармагындагы ишканалар ачылды. Эми ал жерде ооба туура ысырапкорчулукка дагы жанагыдай бодо малдарды союуда катталды. Бирок эми бул жерде эч кандай, менин оюмча, бизде эми
бизге келген маалыматтарда мындай эч кандай факты жок, ошо кызматкерлердин чөнтөгүнөн чыгарылган. Бирок эгерде андай фактылар катталса, бул өтө туура эмес. Антип биз мал союуга жол бербешибиз керек. Андай ысырапкорчулукка, андай ошол жерде иштеп аткан адамдардын чөнтөгүнөн акча чыгаруу менен ошондой салтанат өткөрүүгө биз чараларды, эгер факты болсо чараларды көрөбүз. Андай бизге буга чейин фактылар катталган эмес эле. Рахмат, кадырман теле көрүүчүлөр. Негизинен бизде баягы кайсы бир адамдын жеке каражатына, каржылык чыгымына кийлигишүү негизги максат эмес. Бул казга теңелемдеп карыган сыныптар болуп, ошол колунда бар адамдарга теңелип, колунда жоктор дагы ушул ысырапкорчулукка жол берип, карызга алып, мал союп, той өткөрүп, карызга алып, мал союп, жамандыкта зыйнат маркумду узатууда бир кыйын акыбалга кептелип калбасын, ошого дагы сиздер жардам бериңиздер деген үмүттө бүгүнкү маегибизди уюштурганбыз. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Ушул жерде көтөрүлгөн маселелерге сиздер дагы көңүл буруп, акырындык менен ысырапкорчулукту азайтууга салым кошосуздар деген ишеничтебиз. Андыктан кайрадан ушундай түз эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүндө жолугушканча сак саламатта туруңуздар.